Kenan Mırza. Çeşimi çıkarılgan. Жашоо сүртүмдөрү сынак. Эмре Алту, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купачы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Burak Satıbol, Meral Asiltürk, Özgür Emre Yıldırım, Efe Karaman, konuk aktör Yeşim Jeren Bazoğlu, jana başkalar. Продюсери Чаара Бингуллер, режиссеры Cem Tabak. Kenan Mırza, ben sizni düşünüm. Siz için bul kıyın. Biroq özünüz tele bilseniz gerek. Jaza albay turup. Kesibiniz muğalim bolsa. Men hiç bolbaganda işten aydalasız ko dep oylogom. Dosum jinde болуп бүтөм го эми. Эмне үчүн Kenan агай дагы эле чыгып элек? Сейфи сүйлөбөй чыдап турчу. Mırzam, жақсы элесизби? Kenan Mırza, қаласаңыз, мындай олтуруп туруңуз. Отура албайм, агай. Сабакка киришим керек. Түшүнбөдүм. Сиз өзүңүз айтканыңыздай эле сөгүш жазасын алдым. Сөгүш жазасын? Уруксат бериңиз. Жакшы калыңыз. Агай, Kenan агай эмне болду? Жаман кабарым бар окшойт. Менден кутула албадыңар. Кутула албадыңар дегениңиз кандай? Досум, түшүнсөң боло. Демек кетпейт экенсиз да агай, туурабы? Ооба, тилекке каршы. O adam. Ova memnun. Albatta düşün adam. Düşündüm, bundan keyin ehtiyat bolamın. Kam sanabamiz.
Albatta, Kenan Mırza okçularısının en жақсы көрген мұғалімдердің бірі. Бирок мен дагы бул мектептин мүдүрү катары бул окуяны. Алло? Алло? Эмне болду? Эмне бул жер стадионбу? Агай, бул менин түшүнүгүм боюнча кубаныч го дейм. Сиз жөнүндө чечим жакшы, анан сүйүнүчтө чыккан окшойт. Ооба эже, сөгүш жазасын алдым. Сөгүш жазасын алганыңыз үчүн ушунча сүйүнүп жатасызбы? Жок. Окуучуларымдан ажырабаганым үчүн. Укпай атасыңарбы? Кана кызым болгула. Сабакка киргиле, классыңарга киргиле. Kenan агай. Окуучулардын сизге болгон күчтүү сүйүүсү сизди жаңылыш жолго салбасын. Кесиптешиңиз катары сизге чын дилимден эскертким келип жатат. Ар дайым эле мындай мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Дуру, Не oldu? чоң рахмат сага. Эмне үчүн? Kenan ага операциясында бизге жардам берген үчүн. Майта коч алып келгениң үчүн. Бирок сен жеген жоксуң го? Менби ал убакта кыйынсынып жаткам. Билем. Барын билгин келеби? Дагы кыздар сени кош болгонун карабастан мен жанынан болгон үчүн айта берсем көп. Барын сөзсүз айтышым керекпи? Сүйгөнүм болгон үчүн. Эч нерсе эмес. Жүр эми, сабак башталып калат. Bizdeki geldi. Сейфи, Угуп жатам. бул кыз менен Жанердин ортосунда эмне болуп атат? Эмне булар сүйлөшүп жатышабы? Жок ай. Бул кыз жаныбыздан такыр кетпей калды го? Ошондойбу. Мен эчтерсе байкаган жокмун. Сен эмне болуп жаткан нерселерди көрбөй жатасыңбы? Байкабай жатасыңбы? Жок. Мен сага азыр баарын байкатып коеюнбу? Менин көзүм сенден башка эч кимди көрбөйт да. Чын айтам. Чынында эле оңой кутулдуңуз, Kenan агай. Мен дагы үмүтүмдү үзүп койдум эле. Демек чыкпаган жандан үмүт үзүлбөйт экен. Бирок сен баары бир этият бол. Эмки жолкусунда мынчалык жолуң болбой калышы мүмкүн, Kenan да ашан. Макул Зехре эже. Метин агай.
Мен эмне кылган жатасыңар? Суранам. Окмуш кабылдасың кан жоксуңбу? Бул мектептин баарын өңүрөттү го. Ал эмнеке балдар? Эч нерсе агай. Кана берчи, көрөйүн. Биринчиден, муну мектепке эмнеге алып келдиңер? Мен кайердем? Эмне кылган жатасыңар? Өлтүрөсүңөр мени, а? Эч ким жокпу? Жардам! Өчүр, жогот. Жет, токтоткула. Балдар, отургула. Чечимди көрсөңүз жакшы болмок. Балдар Кенен агайды желкелерине отургузуп алышып, тамактары айрылганча бакырышты. Бул жер Заматта мектеп эмес эле, стадион болуп калды. Уктум ажай, уктум. Уктум деңизчи, бирок мен балдарга ачууланган жокмун. Азыркы биздин көйгөй бизге каршы чыгып, анан бизди жеңип алдым деп ойлогон да Кенан мырза. Коюңузчу, Кудай үчүн, кайсы жеңиш? Көп болсо бул жолу дагы бир мүмкүнчүлүк алыптыр. Кер. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сиздин мектебиңизге которулуп келдим эле. Чын элеби? Сиз менен сүйлөшөйүн деп келгем. Келчи бери. Түрмөгө кетем деп аябай корксоңуз керек, агай? Кенан агай эч нерседен коркпойт. Коркпойбу? Чынын айтканда бул жолкусунда корктум. Бирок коркуу биз үчүн табигый нерсе балдар. Силер негизи коркпогондон коркула. Анын жогото турган эч нерсеси жок. Биз кээде жаралгандан коркобуз. Кээде жашообузду жоготуудан коркобуз. Кээде болсо жумушубузду жоготуудан коркобуз. Жоготуу коркуусу жоготуп алабыз деген нерсе. Ал биз үчүн кымбат экенин эстетип коет. Жана канчалык жакшы көрөрүбүздү эстетет. Негизи бул өзүнчө сынак. Жоготуп алуу коркунучу болгон үчүн колубуздан эмне келе тургандыгын түшүнөбүз. Же болбосо кандай абалга түшкөнүбүздү билебиз. Билесиңер, мен жумушумду жоготуп алам деп корктум. Кире бергиле. Агай, саламатсызбы? Кечириңиз, сабагыңызды бөлүп койдум. Астафыралла. Класска жаңы окуучу кыз келиптир. Кир кызым. Жамур. Саламатсызбы, агай? Кош келипсиң. Чоң рахмат. Мындай өт, отур кызым. Отур. Уруксат берсеңиз, агай. Достор, Ямур кызыбыз мектебибизге Англиядан келди. Көнүп кетүүсүнө жардам бересиңер деп ойлойм. Капа кылбай араңарга кошуп аласыңар. Hello, how are you? Агай, Ямур сиздин мурунку окуучуларыңыздан экен го. Ооба-жи. Сиз жөнүндө айтты. Сабагыңыз жакшы өтсүн, агай. Чоң рахмат. 382, 383, 384, 385. Рифат, эмне кылып атасың? Эмне алардын баарын тизмеге алайын дедиңби? Мени шылдыңдаба. Ансыз да тагдырдан муш жеп Кара деңизге согуш деңиз флотуна чөгүп кеткен бир адаммын. Рифат, алтыным менин. Эмне үчүн андай деп жатасың? Эмне болду сага? Козум, кафе падышасы Рифат Санжакылы банкрот болуп атат. Жок болуп атабыз. Эмне деп эле атасың, Рифат? Эмне деймин эми? Эмне деймин? Кафебиз дейм, кафебиз. Кенан жездем үйүбүзгө инжир көчөтүн тикти. Эми ал көчөт кийин бак болот. Көчөттөр даракка, дарактар бакка айланат эми. Менин айылымда. Ай, Рифат, ырдабачы булурду. Муну уксам эле ыйлагым келе берет. Ай, козум, мейли бооруң оруйттечи. Бирок ал дарактар бул жерде эмес, айылымда айланыш керек. Пакиза, Кудай үчүн, келип кичине болсо да муну угуп койчу. Бул жер сабак өтчү жер болмок беле. Кенан жездем бул жерде сабак өтөм деп туруп алды. Анан математика мугалими болот имиш. Эсеп кысаптан эч нерсени түшүнбөйт. Рифат байке, сиз толтура окуучулар келишет, толтура чай сатабыз, толтура акча табабыз деп айтып жатпадыңыз беле? Пакиза,
Мен сенин акылыңа ишенем. Өзүм окшош деп жүрөм. Бирок азыр мени уят кылып атасың. 45 мүнөт сабак, 5 мүнөт тыныгуу, 5 мүнөт тыныгуу, 45 мүнөт сабак. Мен 5 мүнөттө кимге эмнени сатып үлгүрөм? Алла. Ансыз да окуучулар Кенан Жездемди угуп, өздөрүн жоготуп коюшат. Бул эсепти мен санап атам. Жездем санаган жок. Өлдүк эми. Килейге математика мугалими эсептей албай. Анан сен тигил тооктугундай мээң менен эсептеп атасың да, ошондойбу? Мейли, мен эшикке чыгып кичине аба жутуп келейин. Болбосо бул жердин абасы кир боло баштады. Өпкөмө таза аба кирсин, эшикке чыгайын. Анан жакшыраак ойлономун. Бол анда чык. Өпкөңдөн биринчи мээңе кирсин ошол аба, мээңе. Микроб. 386, 387. Сен де жинди болбочу. F функциясы AB аралыгынан BG аралыгына анык болгондугу үчүн чектеги маанилерди таап жатканда анык болгон гана бөлүмдөгү чектерди эске алабыз, достор. А жөнөкөй чыныгы сан болуп. Досум, мен көргөндү сен дагы көрүп жатасыңбы? Көрүп атам. Бирок такыр көрүм келген жок. Досум, силер мени эмне үчүн ойготпой жатасыңар? Канча убакыт болду? Карачы. Мен болсо жаман түш көрүп, ойгоно албай жаткандаймын. Чаалар мырза, бул али жакшы түш дей бер. Кыямат болот, досум. Кыямат. Эгерде x2 кемтилген a x1 кемтилген aдан кичине болсо, анда x2 саны ага x1ден жакыныраак болот. Бүгүнкү сабак бүттү. Ямур, дабыр жолу кош келипсиң. Чоң рахмат агай. Айтсаң, Англия кандай экен? Англия сонун, бирок суук. Айрыкча жамгыр көп жай берет экен. Жакшы келиптирсиң. Рахмат. Биз сени такыр күткөн эмеспиз. Сюрприз болду. Сени бул жерден көргөндө мен таң калып калыпмын. Ой, баарыбыз таң калдык. Өмөр, өтүп кетейинчи. Неме, биз муну билген болчубуз. Эмнени? Эми мынчалык эртегелерин билген эмеспиз да. Жанар, мага жинин келип атабы? Еткин. Кабатыр болгондо сен да курсагың ачабы, досум? Жок. Эй, бас кеттик, бол. Кан көп төгүлөт, айтып коеюн. Ямур келди. Жанер менен дурус сүйлөшүп атат. Ямур Жанерди сакынып эле кайра келди окшойт. Эмне кыласың? Эмне кыларыбызды мен кайдан билем, Еткин. Баарын менден сурайсың да. Ансыз да башым ооруп чыкты. Бале. Сүйлөшкөн кызың да калса керек ал жакта. Байкашыма караганда Айшыгүл менен Сейфи чогуу жүрөт. Өзү эле болсо силердин карындашыңардай. Туура. Айшыгүл менен Сейфинин сүйлөшкөнү, анан Үнзүлө жөнүндө туура байкапсың. Калганычы? Сүйлөшкөн кызым. Алыстадык. Англияга кеткен эле. Кетип жатып, жакшы бир сөз айтты. Көздөн алыс болгон, көңүлдөн да алыс болот деп. Кетип калдым. Дагы эле сүйөт окшойсуң. Жок. Анда жинин келип атат. Чынын айтсам, бир аз. Туру.
Эмне болду, эмне керек? Бир нерсе айтайынбы? Эмне? Уккан кулагыңа ишенгиң келбейт. Тиги жаңы келген кыз бар го? Ким экенин билесиңби? Ким болсо боло берсин. Кызыктырбайт. Биздин шумчуктардын жаңы келген досу болсо керек. Туп-туура. Бирок баарын билген жоксуң. Ал кыз Ямур. Жанердин мурдагы сүйлөшкөн кызы экен. Биз сыртка чыгып турбайлыбы? Жакшы сунуш. Билем, мага ачууланып атасың. Туура кыласың. Жанер, бир нерсе дебейсиңби? Мен жайыма кой. Мен го коем. Бирок бир шарт менен. Сен дагы өзүңдү тынч коесуң. Кечиресиз эжей. Агай, бүгүн күн кандайдыр бир башкача го, коңгуроодагы башкача шыңгырады. Бакчадагы чымчыктар курсак ачкан немедей сайрап жатат. Тигил класстарды тим эле күгүзүп ысыткан батареялар ичимди жылтата албай жатат. Сизге дагы ошондой болуп жаттыбы? Агай, белгине жей жок. Байкадыңызбы? Чында эле жок. Эмне болуп тур агай? Сасыктым ого агай. Белгине жейди бизден алыстатты. Алгаш денеси ысып, кийин үйүнө суранып кеткен. Андан кийин сүп болуп кетти. Агай, өзүңүз ойлонуп көрсөңүз. Азыр келсе, жакшы болмок беле. Элестетсеңиз, кечке сизди карап түшкүрөт эле, анан тигил микробтор хоп үстүңүзгө жабышмак. Ай, анда кеткен жакшы болуптур да. Салам. Кел отур агай, кел. Сага аябай кызык кабарым бар. Биздин Ямур бар эле го, бизди окуп кетпеди беле? Англияга кетпеди беле? Кайра келиптир биздин класска. Ачын элеби? Жакшы анда. Биздин команда толук болду да. Команда толук болду. Бирок командага сырттан жолтоо кылгандар бар да. Түшүнбөдүм. Ал эмне дегениң? Менимче, Жанер менен Дурдун ортосунда бир нерсе бар окшойт. Ортодо кичине башаламандык бар да. Кичинеби? Чоң эле. Эжей. Угуп атам. Сүйлөбөйсүң, Пойраз. Эмне айтайын дедиң эле? Угуп атам дедим го. Дуру. Пойраз, Дуру жөнүндө мен сага айта турганымдын баарын айттым окшойт. Ошондойбу, балам? Эжей, Дуру ыйлап атат. Кандайча ыйлап жатат? Театр залына кирип кетти, ыйлап атат окшойт. Сүйлөштүңбү анан аны менен? Эмнени сүйлөшмөкүлү? Баары ачык көрүнүп турат. Эми анын бетин кантип карайм? Ачууланган үчүн эмес. Аны көргүң келбеген үчүн эмес. Эгерде анын бетине карасаң, көз карашыңа туруштук бере албайм деп коркуп атасың. Туурабы? Ооба. Билбейм. Аны ушунчалык жакшы көрөрүмдү билбептирмин. Эмне болуп кеткенин өзүм да билбей калдым. Баары эле ушундай болобу эжей? Баарында болот. Кээде бир көз караш, бир жылмаюу акылдан адаштырганга жетиштүү. Ичим атышып атат. Адамдын ушул жери ооруйбу? Сиздики дагы ооруду беле? Кандай ооруганын элестете да албайсың. Жаман болуп атам эжей. Келчи бери.
кечирип койчу. Бул үчүн баарына даярмын. Эмне кылышым керек, айтчы. Эч нерсе. Башка бирөө барбы, Барбы жокпу? Мунун кандай мааниси бар? Мен үчүн мааниси бар. Бир жакты танда деген. Бирок туура тарапты танда дегенди унутуп турмун, Эмне болду? Алтыным, сени карабай калыштыбы? Белин. Каяка кетип калышты? Сыртта жүрүшөт. Айткылачы кана. Тынчтык, ден соолук? Кайсы тынчтык, ден соолук? Силер сөздү көп башкага бурбагыла. Сен мага төкпөй чачпай айтып бересиң. Ачык түшүнүктүү айткының жаным. Бул Дуру менен биздин Жаныр сүйлөшүп жатышат да. Ошондойбу? Билгем мен муну, чындап билгем. Баракелде силерге. Бале. Айрыкча сага Сейфи бей. Сейфи бей. Кандай дейсиңер? Кафени жапсак жакшы болот эле. Билесиңер да, кетчү жол абдан узак. Пакиза, бизде бир олуттуу маселе бар эле. Дагы жарым саат. Жанерлер келсин турабыз. Макул анда. Эмне дешимди күтүп атасың? Эмне деген келсе ошону айт. Бирок суранары мунчукпай калба. Кетип калдың ой, Амур. Өзүң кеттиң. Бүттү дедиң, унут дедиң ой. Кетишим керек болчу. Эмне түшүнбөй жатасың? Эми азыр менен эмнени күтүп атасың? Мени үй бүлөм кыйналып кетти, Жанер. Англиянын мага кереги да жок болчу. Суранам, Жанер. Кетип атканда айткандарың түшүнүп деле болчу, Ямур. Андан кийинкисин түшүнгүм да келбейт. Мен күн сайын ыйладым, билесиңби? Күн сайын кыйналдым. Сага СМС жибердим, бирөөсүнө да жооп берген жоксуң. Ачууланды дедим, таарынды дедим, туура кылат дедим. Бирок сен Эмне мен? Мага окшоп кыйналбаптырсың. Азап тартышым калап жаттың беле? Күн сайын ойлоп ыйлашым керек беле? Бирок мен тагдырыма тарынбайм. Бул үчүн дагы сенден кечирим сурабайм. Башка бирөөнү таптың да, туурабы? Жашырбай эле кой. Баарысы ачык эле көрүнүп турат. Ал Дуруу? Темабыз Дуруу эмес. Темабыз Дуруу, Жанер. Бул жака кайтыш үчүн мен кандай гана азап тарттым, сен ушуну билесиңби? Жок, сен каяктан билмек элең? Сен эми Дуруунун аркасынан чуркай бер анда. Андан кийин колума конвертти карбатып койду. Анан конвертти ача албай коркуп турам. Анан Салиха агайдын жанында өзүмдү жаман жагдайда кабыл туткум келген жок, чынын айтсам. Ой, Жезде, сиз дагы кызык адам экенсиз. Такыр билбейт элек. Ии кечирип кой, Рыфат. Бирок Юсупка баарын айтып салышабы деп корктум. Анда чындап туура эмес болуп калмак. Козум уят болуп атпайбы эми? Анан Жезде. Анан конвертти ачтым. Ичинен сөгүш жазасы чыкты. Куткарылдык. Кудайга шүгүр, Жезде. Эми жакшылык болсун. Рахмат, рахмат.
жигит. Акыры үйдүн жолун таап келиптир го. Кош келипсиң уулум. Ачкасыңбы? Эмне? Ханзадага дастурган жаялуу. Эмне болду? Курсак ач болсо керек да. Ачка эмесмин, апа. Ким тойгузду сени? Мага аркаңды салып, муну менен эмне деген келип турат? Сен каалаганыңды сүйлөй бер. Мен билгенимди кыла берем дегениң да бул, Я. Кудай үчүн, түн ичинде балага жөнү жок асылбачы. Ошо да. Бала. Кааласаң 5ке бөлүп ал. Бала имиш. Жакшы жаткыла. Жаным кыйналып кетти. Мен кафеге кеттим. Алла. Я Раббим. Ямыр болду эми кечки эле ыйлай бересиңби? Кыздар, мен азыр бир нерсени ойлоп жатам. Азыр кеч болуп калды. Силердин да жолуңар узак. Эми кеткенде кыйналасыңар. Жок, абалы деп айткан жокмун. Жөн эле ойлогонумду айтып жатам. Пакиза, дагы 2 мүнөт тура турчу Кудай үчүн. Сейфи, сенин коюң бул жерден 2 каршы 2 мүнөттө үйүңө жетесиң. Эмне Сейфи? Сен кой 2 мүнөттөн кийин үйүңө жетесиң. Кудайым-ай, мен эмне кылайын? Шаардын тигил башына кетем. Кетпейсиңерби? Эмне болуп атасың? Эч нерсе деле болгон жок. Көңүл бурба. Мырзалардын көңүлү ток. Ал гана турсун, булардын баардык бандасынын көңүлү ток. Эмне болду, Сейфи? Мектебиңер жаныңарда, кафетерияңар бул жер, бойдогуй десеңер, ал дагы жаныңарда. Мен эмне кылайын? Сейфи, бирок Пакизаны эч ким ойлобойт. Пакиза кетсин, үйүнө көптө жетет. Кайра таң атпай келсин, кафени ачсын. Бойдогуй дейсизби? Бери кара. Мени кара. Сейфи! Кара! Тамак даяр. Жейсиңби кызым? Жебейм. Сага эмне болду кызым? Бүгүн мектепте эмне болду? Маанилүү эч нерсе жок, апа. Элиф эже менен кучакташып ыйлап отурдуң беле? Апа, мени жалгыз калтырыңызчы. Сени жалгыз калтыруунун кажети жок, Дуру. Биз ансызда көп чогуу болбойбуз, кызым. Ошондуктан бул керексиз арзуунун кереги жокпу дейм. Жалгыздык дегенди билбейсиң да. Түн ичинде баштабаңызчы, апа. Ансыз да кыйналып атам. Сүйлөшкүм келген жок. Кечиресиз, чоңуз каяка? Аба жутам. Кеч болуп калды, Дуру. Караңгыда кайда барасың? Убакытка карап сиз эле жашайсыз, апа. Сиз айтыңыз. Дуру. Карач, дагы жаңы даярдануучу курстардын тепчелерин алып келдим. Бирөөсүн тандашың керек. Жарым жылдык болду. Курсту башташың керек. Мени тапшырткыңыз келген факультет барбы, апаке? Сени тапшыртайын деп мен каалаган факультет жок, Дуру. Болгону университетке өтүңдү каалаймын. Кайсы максатыңа жетиш үчүн? Дуру, кызым менин. Менин апакай кызым. Азыр сенин жан дүйнөңдө эмне болуп жаткан бир аз болсо да элестетип атам. Бирок сен айла аябай жашсың. Сүйүү сезими сага азыр эрте. Сен азыр сабактан башка эч нерсени ойлонбошуң керек. Сынакты жакшы тапшырып, университетке өткөндөн кийин ансыз да баары болот. Түшүнүп атам, апа. Эми азыр уруксат берсеңиз, сейилдеп келейин. Болду, жетет. Бул күндөр да өтүп кетет. Анан Жанердин сени жакшы көрөрүн баардыгы билишет. Керек болсо өзү да билет, билбесе үйрөтөбүз. Сенби сен? Бойдогуй жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Кечир менин досум. Кечир. Чалгар каякта? Атасына жолугат экен. Ошон үчүн үйүнө кетти. Досум курсаң ачпы, тамак алдыралыбы? Жок. Жанер. Билип атам, аябай кыйын болду сага. Бул маселени кантип чечесиң? Мен Дуруну сүйөмүн. Муну ал дагы түшүнөт. Досум, кандай жаман абал? Ооба, жаман. Жаман абал. Үйлөм кыйнал деп коет дагы. Күнүгө ойлодум дейт. Эмне кылайын ойлонсо? Өзү кетип калды. Эмне кылайын эми? Туура айтасың, досум.
каяка кетип атасың? Болду? Эмне болду? Болду эми. Макул. Макул. Сонун тамак болду. Өзгөчө мен үчүн. Мен үчүн дагы. Азырынча ушундай эле жакшы. Макул сүйгөнүм. Сүйгөнүм? Ооба, сүйгөнүм. Мектептен көрүшкөнчө. Китептер менен мени апам тааныштырган. Мага алып келген биринчи китеби кичинекей кара балык жөнүндө эле. Өзү көлдө жашап, бирок деңизди самаган кичинекей балык жөнүндө. Кичинекей кара балык кичинекей көлдө жашачу, бирок ар дайым деңиз жөнүндө кыялданар эле. Анан бир күнү ошол деңизге жетиш үчүн жолго чыгууну чечти. Апасы башында каршы чыкты, бирок кара балык чечкиндүү болчу. Кыялын эмне кылса да ишке ашырууну чечти. Себеби кыялын ишке ашырам деп чечкендердин жолун эч ким тоса албай тургандыгын жакшы билчү. Кичине жоомар, кичине үмүт жетиштүү болмок. Анан кичинекей кара балык үй бүлөсү менен коштошуп жолго чыкты. Азыр кичине кезимди жана жаштыгымды эстесем, үмүтүм үзүлгөндө, же кыйынчылыктарды жеңе албай калганымда дайыма ошол кичинекей балыкты ойлойм. Эчен суулардан өтүп, дарыялардан деңизге сүзүп жеткен кичинекей балык жыгылбай, чарчабай аракет кылган ошол балык мага дайыма жол көрсөтөт. Бирок кызык, бала чагың эч жакка кетпейт. Маанилүүсү чоңоюп жатканда бала чагыбызды унутпашыбыз керек. Анан биз мугалимдер деңизге жолго чыккан окуучуларга кичине үмүт, кичине жоомарттык тартуулашыбыз керек. Кенан агайга окшоп. Ал дагы бизге жол көрсөтүп атат. Жанердин жашоосу сонун экен досум. Кыздар талашып жатат го аны. Туура айтасың дос. Тигил жаңы келген кыз бар го, аты Ямур беле? Сонун кыз экен э. Андайлар бизди жактырбайт досум. Өзүңөр уктуңар го. Англиядан келиптир. Ал көчөнүн кызы. Биз барган жерге барбайт. Досум, туура айтасың. Ал дагы универде окуйт. Бизге окшогондор демне кылсын? Биз болсо автобусга жол кире үнөмдөп жүрөбүз. Анын үчүн университетке тапшырыш үчүн даярдануу курстарына барыш керек. Өзгөчө курстар керек. Бул үчүн акча керек. Ага акча кайда экен? Жанердин, Ямурдун чөнтөгүндө. Мейли. Ага окшогондор даярдануу курсун окуп, алектене берсин. А биз болсо 5 жылдан кийин бир ресторандан жолугабыз досум.
Сен алар кирген жерге кире албайсың да. Киргизишет досум. Официант катары киргизишет. Мен андай жашоого түкүрдүм. Ким бул убакта? Дуру? Кел алтын, үйгө кир. Эмне болду? Эжей бүгүн сиздикинде калсам болобу? Албетте болот. Муну апаң билеби? Жок. Чалып айтып кой аланда. Эжей, айтпай эле койсок болобу? Чалсак кечке сүйлөнөт. Болбойт. Кабатыр болот. Дору, каякта жүрөсүң кызым? Саат канча болду? Билесиңби? Эртең сабак Эжей, бар. саламатсызбы? Мен Элиф. Саламатчылык эжей. Тынччылыкпы? Угуп атам. Мен дур үчүн чалып жатам. Кандайча дур үчүн? Сиздин жаныңыздабы? Ооба. Бүгүн меникинде жатып калса болобу деп уруксат сурайын дегем. Эжей, сиз кечирип коюңуз. Бирок мындай кылган болбойт да. Дуруга телефонду берип коесузбу? Ал үйгө келиши керек. Эжей, сизди түшүнүп жатам. Бирок кыйнасаңыз анда абал мындан да кыйындайт. Ошондуктан уруксат бериңиз. Бүгүн меникинде калсын. Зехрежей? Алло. Макул, анда калсын. Бүгүн сиздикинде калса болот. Жакшы кылыңыздар. Кош келдиң, Хамит. Турай, курсагым ачты. Мен үчүн укмуштуудай кылып дастаркан жай. Хамит, муну эртеңке чейин бүтүрүшүм керек. Үйдө даяр тамак бар. Ошолор жесең болобу? Эми бүтүрө турган нерсең калган жок. Турай, мен тур дегенде турасың. Хамит, бул эмне кылганың? Эмне эле акыркы күндөрү тигип калгансың? Кечке эле тигип атасың. Акчасы кана? Же бекер тигип жатасыңбы? Бекер тикмек белем. Бекер болбосо, мунун акчалары кана? Ал акчаны сага бербейм. Поyrаз үчүн топтоп атам. Курстун акчасы. Кайсы курс? Балаң өкүң мен эмне жынды кылып атасың ал? Хамит, курска барышы керек. Балаңар окуй койсо эмне болмок эле? Келесо. Эми курс деген бале башыбызга үйүлдүбү? Кереги жок. Эшектин баласына мектептин ассистенти жетиштүү эмес бекен. Жок, менин балам окуйт. Аны өзүм окутамын. Катын. Биздин үйдө курска бериле турган акча жок. Болду. Аябай катуу суук тийиптир. Аябай. Бардык жерде микроб, бардык жерде. Осман агай, алдагы масканы сабакта кийип отурганыңызды көрдүк эле. Эми бул жерден эмнеге кийип алдыңыз? Сабакка даярдык эжей. Мен да дем ала албай атам. Жаман болуп атам. Батса кайып кетиңиз. Осман агай, биздин баскетбол командабыз барбы? Баскетбол залыбыз бар, бирок жок. Мага баскетбол аябай жагат. Университетте жүргөндө калтырбай барчумун. Оюң эмне келип атат, Кенан агай? Соннойлор. Мени коркуткан сүйлөм ушул. Мен мектепте баскетбол ойногом. Таң калтырасыз. Ооба. Агай, эгерде башчы болсоңуз баскетбол командасын түзүп аласыз. Мен болсом машыктырчу болом. Сизби? Ооба. Сен тамашалап жатасың, туурабы?
Осмон агай жөнүндө айтып атсаң, ооба. Бирок баскетбол жөнүндө чын айтып жатам. Салих мырза эмне дейт экен, көрөлү. Көрөбүз. Эмнени көрөт экенбиз? Мектебибиздин баскетбол командасынын пайдубалы курулуп атат. Сонун го? Мен болсом ашыктырчу болом. Түнү бою уктай алган жокмун. Оңго бурулам, кайра солго оодарылам. Кечке чейин Жанарды ойлоп чыктым. Жаным менин. Мен андан баш тарта албайм, Айшегүл. Эгер баш тартсам, анда мурунку болгондордун мааниси деле калбай калат. Менин сүйүм ага 3 күндүк эмес. Анан эмне кылайын деп атасың? Эми ал үчүн күрөшөм. Жанар үчүн күрөшөм. Эмне керек болсо кылам. Колумдан келгенинде аябайм. Туп-туура кыласың. Мен ал үчүн Англиядан кеттим. Үй бүлөмө каршы чыктым. Менимче да. Бул маселеге биз киришпей эле койбойлу, алтыным. Сейфи, жиниме тийбе. Мен ачуумду келтирбе. Мен ачуулансам эмне болот? Аябай жаман болот. Болбой эле койсун. Эми болбойт. Айтмакчы. Айтсаң, силердин тигил үйүңөр жөнүндө Кенан агай билеби? Эми неме? Ал нерсени бирөө Кенан агайга шыбыраса эмне болот? Кудайым сактасын. Анда эмне кылабыз? Сүйүшкөндөрдү жараштырабыз. Турабы алтыным? Аябай кеч болуп калды. Мектепке кечиккени калдык. Туралыбы? Эмне кылсак? Турсак туралы? Дуру. Эмне керек? Сүйлөшөлү. Мен да кече сүйлөшөйүн деп келген, бирок Биле алган жокмун. аны билдим. Дуру антпечи, суранам. Кантип атам мен? Кантип атам, Жанер? Болгону оттун жанында, телефондун маңдайында күтүп атам. Эмне үчүн? Болгону бир сөз угуш үчүн. Келмекмин. Эмне болду? Үйдө бири чыгып калды. Чын элеби? Ямур менен Айшагүл кечке кармап коюшту. Албетте, эскерүүлөр, Англия дегендей. Саатка карасаң эле кеч болуп калган. Мейли, эч нерсе болбойт, эртең окуудан сүйлөшөбүз. Эмне болуп кетмегиле дедиң да. Мен болсо мырзага СМС жиберип коем дагы. Сени сүйөмүн. Аны ушинтип көрсөтөсүң. Бер. Агай, бош элесизби? Албетте. Албетте кириңиз. Кенан мырза, сизден сураныч. Таарымаңыз, сизди колдой албадым. Окуучуларыңыздын желкесинен качан түшөт деп күтүп отурдум. Мен башка маселе жөнүндө сүйлөшкөнү келдим эле. Чын элеби? Айтыңыз. Эгерде сиз макул болсоңуз, баскетбол командасын түзсөкпү деп ойлогом. Окмушка. Албетте, агай. Эми бул мектепте сизди кыйын экениңизди баары билишет. Биз эмне дей алабыз? Астагфиралла. Ушу кичипейилдигиңизде дагы бой көтөрүү бар, Кенан мырза. Көрүп турам. Сиз туура эмес жагынан карап жатат окшойсуз. Мен айттым. Анан мүдүр көгөрүп болбой койду. Мугалим досторуңузга жана окуучуларыңызга дагы ушинтип айтасызбы? Мен балдарды бири-бири менен тытышы урушпай, талашпай, спорт менен алектенсин деп жатам. Кенан мырза, эгерде колуңуздан келсе, окуучуларыңызды сынакка даярдаңыз. Аны дагы ойлонуп жатам. Укмуш эми. Сиз бардык нерсени ойлойсуз. Анда менин ишим дагы жеңилдегени калды окшойт. Кенан мырза, өзүңүз ойлонуңузчу.
Убакытты эптеп өткөрүш үчүн себетке топ салгандардын командасын түзөйүн деп жатасызбы? Эптеп септеп класска көчкөндөрдөн, кыйноо менен мектепке келгендерден болсо доктор, инженер, жактоочу даярдайсыз. Анда эмесе жөжөнү күздө санайбыз да. Чыдамсыздык менен күтөм. Уруксатыңыз менен. Үнзиле, мен эмнени билип алдым. Эмнени билдиң? Бул жигиттердин кичинекей сырын. Булар ата энесине жатаканада жашап жатабыз деп коюшуп, бойдогу үйүн ижарага алышыптыр. Ошентип азыр жыргап жашап жаткан кездери экен. Ооба. Кыздар, бизди сатпайсыңар да, туурабы? Жок, менин дагы сонун пландарым бар. Достор, мени кечирип койгула. Ушуга чейин жетип калдык. Еткиним, кел сени өөп коеюн. Экөөбүз жана таанышкан жокпуз. Менин атым Ямур. Салам. Сен экөөбүз сүйлөшө турган сөз бар. Муну анан өзүнчө сүйлөшөбүз го дейм. Ямур. Кел атам жаным. Сабактан кийин кофе ичели. Эмнени сүйлөштүм? Жөн эле. Курбум менен сүйлөштүм. Балдар, Кенен агай кел атат. Сиздерге 2 оливка жана 2 сыр кошулган майтокоч. 2 чай алып келейинби? Ооба. Рифат? Колуңдагы эмне? Технологиянын акыркы жаңылыгы. Козум, видеокамера. Видеокамера экен көрүп турам. Эмнени тарткан жатасың? Ошону сурап жатам. Муну столдун үстүнө коёмун, үстүнө парда асып, кабарларды көргөзөмүн. Козум, биздин кафебиздин жарнама видеосуна тартамын. Эмне? Ай, уктуңбу, Пакиза? Жария видео тартат имиш. Сен, муну мен Юсуфтун сүйлөт тоюн жакшылап тартып берсең болмок. Мени тарынтып атасың, Козум, я. Чакырдык чыгармачылыктын булагы болот, билбейсиңби? Болуптур, Рифат. Мага бир нерсени айтып берчи. Буга ишенип алыптырсың. Тарткан жарияңды кайсы акча менен кайсы каналда көрсөткүң келип жатат, айтчы. Дайыма эле ушинте бересиң, Козум. Кененирээк ойлон, бийик ойлон. Карачы, мына унутулгус объекттери тартып атам. Ой, Рифат, мен тартпачы. Ушун жаман көрөм, биякты тарт. Козусу, эс алуу комплексинин камининин жанында сууну ичип жатканыбызда. Рифат, мор түтөп жатат, мор. Жумшак дивандарга чөмүлө. Швед столунда рахаттанып отурганда. Швед стол дейсиңби? Пакиза, муз айкелдерди алып сал, эрип калбасын. Ажардуу кызматчыбыз Пакиза менен сүйлөшүүлөргө тойбой атканда. Ай, ажардуу дейт да, жакшы ажылдаган деген жок. Ажардуу дейт, ажардуу. Армал Козу эс алуу комплексинин ээси дайыма сиздер үчүн Рифат Санжаклы атайын сиздер үчүн толтурган жергиликтүү чет элдик музыкаларды ырахаттанып угуп, пейзажга суктанып, ага той албайсыз. Жолдоштор, силер акчаны төлөдүңөрбү? Чычкан. Кана? Балдар, китептеги суроолорду силер кечинде чыгарыла. Азыр башка теманы сүйлөшөлү. Эмнени? Бул класста бой узун балдар көп. Силердин баскетбол ойногонуңарды дагы көрдүм. Жакшы ойнойт экенсиңер. Жанер дагы аябай таланттуу. Эмне үчүн бир команда түзбөй жатабыз? Баскетбол эле жетишпей жатты эле. Мүмкүн ошондойдур, Хакан. Балким ошондой. Коюңузчу агай, кайдагы баскетбол? Кийинки күндөр баардыгар эмне болуп баратасыңар? Мунуңар мага жакпай турат. Ойносо оюнга, иштесе ишке тойбой турган чагыңар. Бирок баарыңардын кабагыңар бүркө, белиңер бүкүрөйгөн. Маанайыңар жок. Эмне болуп баратасыңар, балдар? Силерди бул үмүтсүздүккө түрткөн нерсе эмне?
өзүңөрдү карагылачы. Кандай жашоодо жашап жатканыңарды бир карагылачы. Баскетбол командасындагы түзө аласыңар. Университетке дагы тапшыра аласыңар. Мен бул потенциалды силерден көрүп жатам. Бүгүнкү күнгө чейин кылган ишиңерди карагыла, аз бемне. Бүгүнкү күнгө чейинки жетишкендигиңер, кылган нерсеңер аз бемне. Коңгуроо качан болот эй? Дагы 20 мүнөт бар, Пойраз мырзам. Дагы 20 мүнөт бар. Менин жоопкерчилигимдин астында. Турла, мени менен жүргүлө. Турла. Агай. Тынччылыкпы? Каяка? Сау өткөн эжи. Өзгөрүүлөрдүн болуп турган жакшы. Чыныгы өзгөрүүлөр болоруна аз эле калды окшойт, агай. Сабагыңыз жакшы өтсүн. Сиздики дагы. Дуру. Угуп атам. Элиф эжейдикине жатып калганың кандай, кызым? Бул эмне кылыгың? Ушул кылыгың да жакшы болмок беле. Кыйынчылыгың болсо, эмне үчүн келип апаң менен сүйлөшүп? Себеби апам мени укпай атат. Сынак дейт, сабак дейт, курс дейт. Элиф эже болсо мени укту. Бардыгын укту. Мага укканыңыз керек болуп атат. Кыла албайм десеңер, кыла албайсыңар. Ийгиликтүү боло албайм десеңер, боло албайсыңар. Акылдуулар чечим, келесоолор маселе чыгарышат. Келесоосуңарбы же акылдуусуңарбы? Жок агай, биз кыла албайбыз. Ийгиликтүү боло албайбыз. Биз команда боло албайбыз. Булар биз үчүн алыс, узак кыялдар. Эң алыскы жерлер бир кадамдан башталат. Маанилүү болгону биринчи кадамды таштоо. Пойраз. Жанер. Мени менен жүргүлө. Эми кандай? Мындай шашпай басып келгенибиз оорчулук жараткан жок. Туурабы? Каршыбыздагы себет анчалык алыс эмес. Бирок бизди бастырбай жатышат. Басканыбызга уруксаат бербей жатышат. Көздөрүбүздү байлап салышты. Жолубузду көрбөй жатабыз. Кана, галстуктарыңарды чечкиле. Чеч. Көзүңөргө байлагыла. Bayla. Эжей, Кенан агайдын классына барсак бошко. Урматтуу агайыбыз өзгөрүүлөрдү каалап жатат. Математика сабагын спорт залда өткөрөм дейт. Кенан дагы бир нерсе ойлоп тапты. Агай, көрүүбүзгө тоскоол болгон аз келгенсип, жонубузга жүк мингизип атышат. Кантип басабыз? Өмөр, Хакан, кана келгиле. Чурка. Досторуңардын аркасына мингиле. Мен. Агай, жолубузду көрө албай жатабыз. Белибизде жүк дагы бар. Кантип басабыз? Жашоодо эң маанилүүсү алдыга максат коюу. Каяка баса турганыңды билсең, калганы оңой эле. Азыр спорт залдын ортосуна чейин басабыз. Максатыбыз анык. Залдын ортосу. Аралыкты билесиңер. Залдын ортосуна келгениңерде мен силерге айтам. Кана баштагыла. Менин үнүмдү ээрчип баскыла. Жолдон адашпайсыңар.
тазамасыңар. Залдын ортосуна жакындаганда мен айтып коем. Залдын ортосуна жеттик десем болот. Келип калдык. Кара, токтогула. Досторуңарды түшүргүлө. Галстуктарды чечкиле. Эми колубуздан келбейт дей аласыңарбы? Ийгиликтүү боло албайбыз дейсиңерби? Дей аласыңарбы? Математика баланын оюнчугу. Менден силерге мектептен тышкаркы тапшырма. Мага силердин каалооңор эле жетиштүү. Түркчө дагы. Физика дагы. Ай Рифат, мен өмүрүмдө сага окшогон жоомарт кишини көргөн эмесмин. Айнур мага тийишпечи. Ансыз да көңүлүм жок. Сонун кылып жарыя видеосун тартып жаттым эле. Жардамга эч ким жокпу? Анын даректүү фильм болуп калды го. Бардык аракетим текке кетти. Сага таптак ишенбей калдым. Бирде ишти бүтүрбөсүң, сүйлөсөң тилиң буудай куруйт. Таптым. Эмнени таптың? Камерабыз бар. Аткаруучулар дагы жаныбызда. Энсиреген бильярд столдун үстүндө калган 3 жаштын трагедиясын тартабыз. Ай Кудай жаратканым, мага сабыр бере көр. Арт тараптан жинге тийип жатып бүтүрмөй болушту. Сен кандай адамсың я? Башыңа чалма чалып алсаң эле иш бүтүп калбайт. Базарга барып кел, чышканга капкан ал. Дагы эмне, уу алып кел, бир нерсе кылчы. Биринчиден, бул жөн чалма эмес. Кариб деңизинин каракчыларынын формасы. Экинчиден, кабатыр болбо козум. Эшиктен бирөө келет. Келет. Ооба сага келет. Мына бул топту көрдүңбү? Төбөңдө так ортосуна келет. Болду. Сүйлөбөйт. Эмне кылсаңар ошо кылгыла. Дуру. 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 Жолугабыз дебедик беле? Кофе карызсың мага. Мейли. Макул анда. Кечинде айткан жерден жолугабыз. Макул. Жардам, эч ким жокпу? Жок мына, жок, жөнү жок бакырба. 10 жолу жок, 100 жолу жок, 1000 жолу жок. Баарыбыз өлөбүз. Ооба, баарыбыз бул жерде өлөбүз. Бирок милдетибизди аткарып атып, өлгөн инсандардан болобуз. Кудайым-ай, эмне деп атасыз Рифат байке? Кудайым сактасын. Биз бул жерде отурер элчин эле. Кафе банкрот болуп атат. Мейли, боло берсин. Ооба, жаман чычкан баардык азыгыбызды жеп салды. Жетет болду. Мен бул нерсени токтотпосом болбой калды. Корккон адамдын абалы. Мен муну сөзсүз бир жерде колдоном. Ай, жок, микрофон. Карачы, чыныгы корккон адамдын кыйкырыгы. Ооба. Айнурум жырдыз кылам сени. Качантан бери биякта жашап жатасыңар? Качантан бери биякта жашап жатасыңар дедим. Жаңы эле көчүп келдик. Бирок кантип көчүп келгенибизди өзү да билбей калдык. Аябай кичинекей экен. Бул деген өкүлөрдүн үйү да, Ооба. Алар дагы билишпейт да, чынбы? Билишпейт. Мына азаматтар. Демек бизге башынан эле калп айтып жүрүпсүңөр да баарын. Бизди калп эле күнөөлөп өглөчү. Биринчи эмнеге көчтүңөр деп сурагыла да. Сурап атабыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эми жолго кеткен убакытта сабак окуп алалы дедик, ошон үчүн. Чын эле, жаман ниетибиз жок. Чындап, кылганыбыздын баары сынактын айынан. Билбей калдым. Мен дагы. Кенан агайга айтып койбойсуңар да? Көрөбүз. Бул эмне, бул эмне?
качантан бери чаңдап турат? Көптөн бери ушундай. Анан да биз чаңда жашаганга көнүп калдык. Бизди өлтүрбөгөн нерселер күчтөндүрөт деген философияга ишенебиз. Адам деген тазалайт, шыпырат. Жок дегенде чаңын сүртөт да жашаган жеринин. Кааласаңар чогулуп туруп тазалап жиберели. Таптаза болуп калат. Мени көрүш үчүн чакырдыңбы? Айта турганыңды айтпайсыңбы? Жанар менен сүйлөшүп жүрөсүңбү? Муну эмне менден сурап атасың? Жанерден сурабайт белең? Жанар экөөбүз бири-бирибизден суроолордун баарын сурашып алдык. Жоопторун да билебиз. Бирок сен эч нерсе билбейсиң. Эмнени? Биз Жанар экөөбүз урушкан эмеспиз. Англияга мени ата-энем кыйнап жиберген. Сенин жашооңдун мага эч кызыгы жок, Ямур. Айта турганыңды бат айт. Тиешеси бар. Кызыгып да атасың. Ошондуктан угасың. Мен жыгылып калсам, Жанардын буту гана айт эле. Ал тургай бир күнү мени ыйлап жаткан. Жанар мага эмне үчүн ыйлап жатасың деп СМС жазды. Биз бири-бирибизге жөн гана ашык эмес. Бири-бирибиздин жаныбыз бир болчу. Ошондой күндөрдүн биринде ата-энем мени Англияга кыйнап алып кетишти. Түбөлүккө кетебиз. Эч качан келбейбиз деп айтышты. Анан мен ичим күйүп жатса дагы Жанарга токтотолу дедим. Себеби аны аябай сүйчүмүн. Дагы эле сүйөм. Жанардын жаны кыйналбасын деп токтотолу дедим. Өзүң деле билсең керек. Кыздар сүйгөнүнөн ажыраганда ичинен кайгырышат. А эркектер болсо дары издешет. Алдынан чыккан биринчи эле кызга жабышат. Бирок бул сүйүү махабат эмес. Жакшы эле түшүндүрдүмбү? Сен сүйгөнүмдү сактап бердиң. Эми чыныгы ээси келди. Мен эч нерсе кылбасам да, алыстан карап турсам дагы, Жанердин акырындык менен мага кайтканын өзүң эле түшүнөсүң. Коркунуч ажалдан сактап калбайт, Дуру. Аябай эле оңой болду го. Өлгөнү калдым. Эсим ооп калды. Түшүнбөй турам. Ушул кичинекей үйдөн ушунча кир кантип чыкты? Жок дегенде бул чакаларды өзүңөр алып коерсуңар эми. Тамагыңарды да бышырып койдук. Акыбызды кантип төлөйсүңөр эми? Билбейм. Дасторкон даярдай койбойлу. Достор, анчалык айбан эмеспиз го. Ошондой элесиңер. Тамак жеп кетесиңер да, Жок, кеч болуп калды, биз кетели. Азырго кетип жатабыз. Эми өзүңөргө тең болгула. Качан болсо келип калышыбыз мүмкүн. Качан болсо. Мейли кыздар, каалаган убакта келгиле. Бул үй силердин да үйүңөрдө. Так ошондой. Тазалык үчүн да, тамак үчүн да күтөбүз эми. Силер бизди малай кылалы деп атасыңарбы? Жок эле, туура эмес түшүнүп алдың. Эми үйдү таза кырмайбыз. Тамак ичкенге келип тургула деди. Ушундайбы, Сейфи? Так ошондой досум. Так ошондой. Кеттик.
Отурсаң дос, кыздар кетип атышат. Таекең бир да кабарын билдирип койбойт. Көрдүңбү? Дагы кандай балени үйүп алды ким билет? Салатты унутуп коюпмун. Alo, Jezde. Alo. Sizmi Jezde? Alo. Rıfat, telefon menен сүйлөшүш үчүн биринчи телефонду алышың керек. Жаным, технология өнүктү азыр. Үн менен башкарган телефондор бар. Меники ошондой болсо жакшы болмок. Рыфат, өзүң түш бул жерден, болбосо азыр мен сени уруп сабап түшүрөм бул жерден. Азыр өтө жинденип башташты. Бирин жеп жиберчүдөй карап башташты. Жеңилирээк бирөөсүн бильярд столунан түртүп түшүрүү үчүн кара ниет план түзө башташты. Махабат, достук, биримдик жана көйгөй үчүн бул чоң сынак болуп калмай болду. Аны издеп кайра полицияга барбасам болду. Кана, тамагың таттуу болсун. Сиздин дагы. Меники да таттуу болгоно калды окшойт. Эмне дейсиз? Денең сыбай эле турат. Кана аш чозуңду. Эмне үчүн? Тамагыңдын безин көрөйүн. Тамагым ооруган жок ата. Ой балам, анда эмне үчүн сүйлөшпөй атасың? Жөн эле сүйлөшкүм келбей атат. Бул такыр эсиме келбептир. Юсуф, мага ачууланып жатасыңбы? Жок. Анда мен өзүм жалгыз жейинби? Ата. Мен боюм бир жумада өсөбү? Эмне үчүн? Себеби өсүш керек. Боюмда, салмагымда өсүп, бурактай болуп калышы керек. Бурак ким? Биздин класстагы бир бала. Досуң бу эмне? Жок. Ал менин досум боло албайт. Эмне үчүн? Себеби ал дагы Нилди сүйөт. Нил экөөңөрдүн ортоңорго кийлигишпиз табы. Каяктан билдиңиз? Аталар билишет да. Ортобузга эле кирсе гана мени коркутуп атат. Нил менен сүйлөшпөйсүң, болбосо мен сени урам деди. Анан сен коркуп калдың. Себеби сенден чоңураак, узун бойлуу дагы. Ооба. Ата, мен сизге такыр окшош эмесмин. Каяктан ойлоп таптың муну? Сиз эч кимден коркпойсуз. Мен болсо бурактан корктум. Менимче бул жерде бурак коркок. Эмне үчүн? Себеби коркок адамдар гана башканы коркутушат. Бирок жок. Өзүң ойлосоң. Эгер бурак Нилди чындап эле жакшы көрсө, же Нил аны чындап жакшы көргөнүн билсе, сени коркутат беле? Бирок жок. Же болбосо, сенин боюң узунаак болсо, же мындан чоң болсоң, анан Нил сени ошол үчүн эле сүйсө, сага жагат беле? Жок. Көрдүңбү? Бирок боюм узун болсо, жаман болбойт эле. Коеюнчу. Балким атанын өпкөнү ишке жарайттыр. Сен дагы мени өп. Эми, бул бетимден дагы. Эртеңке чейин өсөбү? Тамак жесең, мүмкүн. Акырын, мен дагы жеймин. Айнур, чычкандан коркуп ага алың жетпей, жиниңди менден чыгарып атасың. Кудая тоо, муну кара. Азыр мо топторду алам да чокуңа бирден ойнотом акбак. Көп ачуумду келтирбе, Рыфат. Кебетеңди кара, чей. Сени деген эркек деп коет. Биз аял болсок да сага караганда эр жүрөктүү экенбиз. Жалгыз колуңдан келгени, чачыңды тарап кафеге келгениң болгон ошол. Козум, кызматчыбыздын алдында мени уят кылганың туура эмес да. Уруксат бересиң да. Ошол кызматчылардын жанында столдун үстүнө куш сыяктуу отуруп алган кандай анан? Алла. Өзүңчү көчөдө карчыга окшоп койкоңдо басып жүрөсүң. Анан кичинекей чычканды көргөндө апа келе бильярд столдун үстүнө секирип чыгып кеттиң. Урушканда койгулачы. Андан көрө биримдикке келели. Бир айла табышыбыз керек да. Көрбөй жатасыңарбы? Ук, тырнактай болгон кыз сени акылдуураак сүйлөйт.
Кавалерия келди. Бул эмне болуп атат? Командир, мен абалды түшүндүрүп берейин. Бир чычкан, чыккынчы чычкан биздин башыбызды барымтага кармап алды. Чын айтып атам, жаңды жапчы, болбосо оозго жейсиң. Биринчиден, сен 10 граммдык чычкандан полициянын жардамы менен кутулдуң. Көп сүйлөтпө мени. Коркок. Кайсы полиция? Эмне чычкан? Жезде, иш мындай болду. Пакиза менен Козум кафеден чычкан көрүп калыптыр. Чычканды көргөндө үчөөбүз бильярд столуна чыгып алдык. Анан кийин милиция келди, бизди куткарды Жезде. Айнур, бул Рыфаттын айткандарын мага түшүндүрүп бере аласыңбы? Албетте Жезде, кубаныч менен. Пакиза экөөбүз кафедеги күнүмдүк иштерди кылып атканбыз. Андан кийин бир чычкан пайда болду. Аялбыз да чычкандан коркуп кеттик. Хоп, бул жерде аял эркек дискриминациясы бар. Буга жол бербейм. Рыфат, сүйлөбөй турчу. Ошо Жезде. Эмне кыларыбызды билбей жатабыз. Чычкан ортодо жыргап жүрөт. Биз Пакиза болуп бильярд столунун үстүнө чыгып алдык. Анан ушул Жезде. Ошентип Козум менен Пакизаны полиция келгенче арыстандай болуп коргоп турдум. Эмнеден коргодуң, Рыфат? Чычкандан коргодуңбу? Жезде, аны жөн гана чычкан дебеңиз. Эгерде алар болбосо, илим анчалык даражага чейин өнүгө албайт эле. Ай, койчу эми Рыфат, койчу. Чында эле, Рыфат уят да. Эмне үчүн го, эмне үчүн? Бардык тажрыйбалар чычкандардын үстүнө жүргүзүлүп атат го. Сен эркекче чычкандан аябай корком да, анан бул ишти жабалы. Ой, Жезде, мен чычкандан корккон жокмун. Жада калса аларды жакшы көрөм. Анан ишенем. Бирок айлана чөйрө жаман Жезде. Ай, мына бул чычкан. Эмне болду? Пойрас менде. Балаңаны оппай койсо эмне болмогула. Келесо. Эми курс деген баля башыбызга үйүлдү. Кереги жок. Эшектин баласына мектептин аттестаты жетиштүү эмес бекен. Жок, окуйт менин уулум. Аны өзүм окутамын. Мага. Пойрас, кара дос учуп кетти. Пойрас ыргытса эле түшөт. Тактага өр досум, тактага. Биз дагы мектептин командасына кошулалыбы? Тиги Кенен ага айткан командагабы? Эмне, жаман болобу? Анан мектепте беделибиз дагы өсөт. Досум, эмне деп төрүп атасың сен? Эмне болбойбу? Кандайча болбойбу? Ал командага биринчи болуп Жанар менен Шүмшүк достор кошулат. Муну билбейсиңерби эмне? Бирок жок. Ал ишти унуткула. Бирок ал командада биз болбосок эч нерсеге жарабайт. Кептин баары ошондо. Кенан ага ишенген балдар менен кантип ийгиликке жешет. Ошону көрөлү. Өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтсүн деп атасың. Так ошондой. Пеха. Жаным, кош келипсиң. Жаным? Келе алган жокмун. Бирок аз баарын түшүндүрүп берем. Эмне болуп жатканын да билем. Эч нерсени билбейсиң. Сүйгөндү дагы, эмгектенгенди дагы, сүйүн сактаганды да билбейсиң. Сен деле башкалардай экенсиң, Жанер. Бирок күнөө менде, сага ишенген жиндик эмин. Ямур сага эмне деди билбейм, бирок... Билбейсиң албетте. Маанилүү эч нерсе айткан жок. Келгенинин дагы, эмне дегенинин дагы эч нерсенин мааниси жок. Баарынан маанилүүсү мени капа кылганы таарынткан эмне, билесиңби? Ямур класска келгенден бери башыңды көтөрүп, мага карабадың. Эмне кыларын билбеген бурчка кыпчылган чычканга окшоп эле калдың.
Болбосо мен Пойразга, досторуна, ал турсун апама каршы мага кошулуп колумду абдан бекем кармаган Жанерди көргүм келген. Үшүгөнүмдө үстүмө күрмөсүн жапканды эмес. Колумдан кармашыңды каалагам. Бирок кармабадым. Азыр сага баары бүттү деп айтканымдын деле мааниси жок. Анткени бүтүрүү үчүн алгач башташ керек. Мен канча күндөн бери эки адамдын демин алып жүрөм. Мени сүйөт деп ойлоп жүрөм. Сен оңой эле сени сүйөм дей бересиң. Же калп айтасың. Же маанисин билбейсиң. Сага дос катары кеңеш берейинби? Эгерде маанисин билбесең, билгенге аракет кылба. Адамдын жүрөгүндө калат. Аябай. Жакшы кал. Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп үндөрү коштолду. Котормонун редакторлору Айгүл Жумагулова жана Орозбек Мусакеев. Үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Азамат Маданбеков, Адилет Солдатбек уулу, Арнис Кыдырмышев, Салтанат Жумакадыр кызы, Адыл Болорбек уулу, Өмүрбек Назаралиев, Айзада Абдыкалыкова, Кыял Аданова, Руслан Орозакунов, Искендер Кубанычбек уулу, Динара Авазова, Алмаз Шаадаев, Атамбек Шамуратов, Баэль Советбеков, Амантур Абдусалам уулу, Шаршыбек Шейшенов, Илим Калмуратов,